Кыргызстанского информационного технологического хит-форума. Мы рады приветствовать вас. Бишкекте жыл сайын өтүүчү Кыргызстандын маалыматтык технологиялар 2024 форуму башталды. Кыргызстандын маалыматтык технологиялар форуму IT тармагынан жыл сайын өтүүчү башкы иш-чарасы болуп саналат. Ал Кыргызстанда 2010 жылдан бери өткөрүлүп келет. Иш-чараны министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ачты. Здесь собрались наши талантливые айтишники, молодежь. Форумдун аркасында Кыргызстанга эксперттер жана технологиянын өнүгүү багытын аныктаган алдыңкы инноваторлор чогулду. Кореядан жана Япониядан келген конокторубуз суу ресурстарын сактоо боюнча техникалык чечимдер менен бөлүшүүгө даяр экендиги өзгөчө баалуу. Бул биздин өлкө үчүн абдан актуалдуу тема. Те, кто создает будущее и определяет вектор развития технологий для сверки позиций. Телефон, ноутбук, планшет, до 9 устройств одновременно вывести сюда. Как вы знаете, президентом страны, уважаемым Садыром Нуркожоевичем, утверждена новая стратегия цифрового развития страны. Президент Садыр Жапаров тарабынан өлкөнүн санариптик өнүктүрүүнүн жаңы стратегиясы бекитилди. Ал мамлекеттик органдарга жарандар үчүн сезилерлик натыйжа менен жаңы санариптик долбоорлорду ишке киргизүүгө мүмкүндүк берет. Тектонических изменений в экономике. Форумда кыргыз тилинде сүйлөгөн акылдуу Акылай аттуу жардамчынын бет ачары да өттү. Акылай парк высоких технологиянын жетекчиси ким? Мен сизге кантип жардам бере алам? Өзүгө керектүү информациялар алдык. Мисалы үчүн жаңы эле ошол Акылай деген өзүнүн местный стартапыбыз бар экен. Мисалы үчүн бул биз үчүн, Кыргызстан үчүн аябай чоң ачылыш го деп ойлойм. Белгилей кетсек, форум технологиялык секторлордон өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелерин талкуулоо үчүн бизнес коомчулукту, эл аралык эксперттерди, мамлекеттик органдардан өкүлдөрүн жана IT адистерин бириктирет. Стоматологдор үчүн атайын клиниканын иштетүүгө ылайыкташтырылган автоматтык CRM система. Бул CRM системага келген клиенттердин, пациенттердин мисалы данныйларын, маалыматтарын киргизсе болот, аларга кандай бир чакырууларды жиберсе болот, же ошол клиникада кандай бир акциялар өткөрүлө турган болсо, ошолордун маалыматтарын WhatsApp аркылуу электрондук түрдө клиенттерге жиберсе болот. Ошондой эле ошол клиенттин кандай оорулары бар, рентген снимоктарын, тиштерин сүрөттөрүн бүт баардыгын бул жака базага киргизип сактаса болот. Форумга 5000ден ашык адам катышты.